Өзбекстан быйыл айтып атышат бүт 5000 гектарға ал 65 жылдан бери ээ деп. Эгерде алар 65 жылдан ээ болсо, башка Акаев, Бакиев, Атамбаевдарды айтпай эле коелу. Сиздерге мына былтыр эмнеге алар сураган эмес 5000 гектарды? Эмне үчүн былтыр алар силерден 100 гектар, 50 гектар сурап, ошол араң 20 гектарга жетип жетпей аткан учур болгон. Былтыр эле. Анда Кемпир-Абад эмес эле бүт эле Кыргызстан жерлери кете берсин. Эгерде биз ошентип энелерди сөккөнгө чейин баратсак, жогорку кеңештен туруп алып ошентип сүйлөп атсак, анда мамлекеттин эмне кереги бар? Анда өлкөнүн эмне кереги бар? Биз ушундай биринчиден биз маданиятты калыптандырыш керекпиз да. Теңиз бөлтүрүк аттуу немеси Акылбек Жапаров кайра мына туура кылып атат, жакшы кылып атат, неме улуттуктан камалдыбы? Канчадан бери отурат турабы, камалды. Башкаларын өкмөттө камалбаган киши калган жок, мүчөсү калган жок. Анан кантип ошолорго жооптуу болбойт премьер-министр? Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто Социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Акыркы учурда Кемпир-Абад маселеси өлкөдөгү эң негизги темаларга айланды. Жакында эле Жогорку кеңеште бул документ колдоо тапты. Кемпир-Абад боюнча сиздин пикириңиз кандай? Негизи Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 1400 километрге жакын мындай чакырымды түзөт. Анын ичинен 1000ден ашык километр уже такталган, делимитация болгон. Кыргыз Республикасынын президенттери 2017 жылы ошол тиешелүү документтерге кол коюшкан. Жогорку кеңеш менен Олий Межлис аларды ратификациялаган. Ошол жумуш процесстери абдан мыйзамдуу, абдан таза жана элдин мындайча айтканда катышуусу менен өттү эле. Тилекке каршы акыркы мына калган 300 километрдан бир аз көбүрөөк тилкелер, жер тилкелери бул 35 жер тилкеси мындай абдан конфликттүү, абдан оор өтүп жатат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жакта дагы мына коомчулук айтып жаткандай көптөгөн туура эмес мындайча айтканда иштер болуп жатат. Аны дагы мына сиздер дагы барыңыздар дагы байкасаңыздар болот. Эми биринчиси эле мына Кемпир-Абад боюнча сиз берген сурооңуз боюнча айтсам, 35 тилкелердин астында ооба Кемпир-Абад боюнча дагы бар. Сиз эсиңизге салсам, өзүңүз деле билет болуш керексиңер, балким Камчыбек Кыдыршаевдин 1 жылдан ашык мурун сүйлөгөн сөзү бар болчу да. Ал жакта Камчыбек Кыдыршаев мынтип айткан да, Кемпир-Абадтын эли менен жолугуп атканда өзгөндөн. Эсиңиздеби? Айтты эле. Өзбектер менден Кемпир-Абадтан 100 гектар сурады жер. 100 гектар жер сурады депчи. Платинанын сол бутунун жакында депчи. Анан мен билбей макул ала бергиле деп айтыптырмын. Кийин мага ГРСтен келишип, башкалар келишип айтышты, аякта биздин погран заставабыз бар, жолдорубуз бар, башка нерсебиз бар. Биз 100 гектар берсек болбойт, 50 гектар берели деп. Анан мен 50 гектар дедим. Анан өзбектер ошого 50 гектарга макул болду. Ошол Кемпир-Абад жакта 50 гектарга өзбектер 1050 гектар берет деп айтты. 1050 гектар ошонун ордуна. Эми кайра суроодо былтыр өзбектер Кемпир-Абадтан 100 гектар ала албай, 50 гектар ала албай жүргөн Өзбекстан быйыл айтып атышат бүт 5000 гектарга ал 65 жылдан бери ээ деп. Эгерде алар 65 жылдан ээ болсо, башка Акаев, Бакиев, Атамбаевдарды айтпай эле коелу. Сиздерге мына былтыр эмнеге алар сураган эмес 5000 гектарды? Эмне үчүн былтыр алар силерден 100 гектар, 50 гектар сурап, ошол араң 20 гектарга жетип жетпей аткан учур болгон. Былтыр эле. Бул биздин сөзүбүз эмес. Бул оппозициянын сөзү эмес, бул Мадумаровдун сөзү эмес. Бул сиздин сөзүңүз, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич. Кемпир-Абад боюнча туурабы же туура эмеспи? Анан ошол жогорку кеңеште Кемпир-Абад маселеси каралып жатканда, депутат Өмүрбек Бакиров менен Камчыбек Ташиевдин ортосуна кайым айтышуу чыкпадыбы? Анан бул эмнеден кабар берет?
Саясий маданияттуулуктун деңгээлинен кабар берет. Тилекке каршы ошол мен ойлойм Камчыбек Кылычбаевич туура эмес сөз айтты. Ал жактан ошол башка депутаттар дагы эми Бакиров чыкпаса да башкалар деле чыгып айтыш керек эле. Ушул жактан кечирим сурамайынча элдин астында, энелердин астында биз бул мындайча айтканда ишти алып барбайбыз. Бул маселеге биз келбейбиз деп айтыш керек эле. Мен ойлойм Камчыбек Кылычбаевич айтмак да, кечирип коола тийбүү деп айтмак болуш керек ал. Бирок мындай деңгизин, мындай сөздөрдү такыр эле калтырыш керек да. Чоң саясатчы гана эмес, негизи эле любой жаранга бул деген туура эмес да, таптакыр туура эмес. Жогорку кеңештен эч нерсе болбогонсуп мындай ишти уланта берген бул жеткен маданиятсыздык да. Эмнеге? Анда Кемпирабад эмес эле бүт эле Кыргызстан жерлери кете берсин. Эгерде биз ошентип энелерди сөккөнгө чейин баратсак, жогорку кеңештен туруп алып ошентип сүйлөп атсак, анда мамлекеттин эмне кереги бар? Анда өлкөнүн эмне кереги бар? Биз ушундай биринчиден биз маданиятты калыптандырыш керекпиз да. Өзүбүздүн мындайча айтканда чоңдорубуз ушул жактан ошентип кыйкырып атса, эми любой эле адам ойлойт да, мындай бул эмне деген өлкө депчи, бул эмне деген мамлекет. Ошон үчүн мына азыр көптөгөн адамдар аракет кылып атат балдарын чет өлкөлөргө алып кеткенге, мына көрүп атасыңар. Чоң эле калыптанган акылдуу, билимдүү, биякта жумуштары, жакшы жумуштары бар болсо деле баары бир башка жактарды издеп жатышат. Бул эмне үчүн? Анткени ушундай маданият үчүн. Ошон үчүн бул абдан туура эмес, бул абдан жакшы эмес нерсе болду. Кайым айтышуудан кийин эле эртеси депутаттын кабинетиндеги буюм тайымдарды алып чыгып салган видеону көрдүңүз да, бул боюнчачы кандай пикир айта аласыз? Эми бул жанагыл Тазабек Икрамов депутаттын жардамчысын кош бойлуу түнкү саат 2-де камаганга аракет кылган менен биринчиден, экинчиден Чыңгыз Айдарбековдун дипломатиялык рангын тартып алганы менен критика айткандан кийин жана башка толтура мисалдарына эле барабар деп мен ойлойм. Бул ошол сын пикирди көтөрө албагандык жана башка бир ой жүгүртүүнү кабыл албагандыкта деп мен ойлойм. Жана ошого реакция катары кабыл алыш керек. Бирок бул абдан өзлөрүнө жаман деп мен ойлойм да. Бул абдан жаман нерсе. Негизи эле ошо Өмүрбек Бакиров эмес, башка депутаттарга деле ошол Камчыбек Ташиевдин кылган мамилесине кандай баа берет элеңиз? Эми мен баа бере албайм дагы. Бирок негизи кандай ойдосуз? мен ойлойм, бул киши деген ошол өзүнүн анын миссиясы мындай болгондо күчкө салып ошол документти өткөрүү. Ошого ылайык, ошо задачасына ылайык ал киши иштеди да. Ал киши мен ойлойм, сый урмат менен дагы айта алмак, баары минтип алмак, бирок анда өтпөй калмак. Ал болсо өзүнүн мүнөзүн мындай Өтүү үчүн ошондой мүнөзүн көрсөттү деп ойлойсузбу? Ооба. Күчкө салды деп мен ойлойм. Күчкө салды. Анткени парламенттен мындай болбош керек эле да. Күчкө салынды деп мен ойлойм. Буга чейин деле маалымат бергенге келгенде дагы колуңду сындырам дегендей сөздөрдү айтпады беле? Эми ал норма болуп калбадыбы? Ал норма болуп калды мамлекетте. Бул деген вообще-то бизде уголовный законодательство ушундай атайын беренелер бар да, угроза применения силы дегендер бар. Это угроза безопасности гражданина жана башка толтура беренелерди бузуп атышат. Ачык айкын. Бул такыр туура эмес нерсе. Тем более жогорку кеңештин депутаттары бул деген кол тийбестиги бар адамдар. Аларды коркутууга, бирдемке кылууга такыр болбойт. Бирок депутаттар дагы ошого көнүш керек. Бул Кыргызстанда гана эмес, бул дүйнө жүзүндө ушундай. Мына көрүп атасыңар, Россияда деле депутаттарды мына эмне кылышат кээде, Украинада, мына Кытайда мына келген экс-президентти ташып алып кетишти. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө ошондой болот. Ошон үчүн андан эч нерсе коркпош керек. Ошого даяр болуш керек. Элдин жүгүн көтөргөндөн кийин эч ким ойлобош керек, аяка барганда деген силерди баары тосуп алып эле жыргап эметет депчи. Жок, бүт жерден мындай конфликт болот, бүт жерден ушундай күч тартышмай болот. Ошон үчүн элдин жүгүн көтөргөндөн кийин ошого туруштук бергенге депутаттар даяр болуш керек эле да. Депутаттарга жазага мамилесинен тышкары суроо берели да. Кандай иштеп атат Камчыбек Кылычбаевич, кандай иштеп атат? Өз деңгээлинде иштеп жатат.
өз деңгээлинде иштеп жатат. Деңгээлин болсо биз талкууладык деп мен ойлойм. Ошол Кемпир Абад ишине байланыштуу 30га чукул саясатчы активисттер камалып кетпедиби? Анан буну сындагандар да болуп атат, мыйзамсыз камалды депчи. Анан бир чети бир тарап болсо туура эле камалды деп айткандар болуп атат да. Сиздин пикириңиз кандай? Туура камалды, туура эмес камалды деп бул сот аныктайт албетте. Бирок бул биринчиден. Экинчиден болсо биз айтабыз ар дайым. Сот системасы Кыргызстанда 100% акыйкат эмес. 100% акыйкат эмес. Муну элдин баары билишет. Сот системасы абдан конвейер болуп иштеп, жана туура эмес, акыйкат эмес чечимдерди чыгарат өмүр бою. Ошон үчүн мен үчүн мисалы соттоп салды десе, значит жакшы адам го дегендей болуп калды да азыр элдин арасындачы. Ошондуктан мен ойлойм булардын камалганы 100% туура эмес. Эмне үчүн? Анткени булар жанагы кафеде, мисалы ойлоп көрүңүз, кафеде чогулушуп да, кафеде чогулуп алып жана официанттар басат жака бияка, же ал закрытый кабинка деле эмес экенин мен сураштырып көрсөм, анан ошол жактан отуруп алып ким революцияны пландамак эле? Өзүңүз деле логика салып көрүңүз да. Экинчиден, ошол жактан деген ошол 70ке чыккан аялдар бар экен, мисалы Асия Айтбаева, Сасыкбаева экс-депутат, же болбосо дагы ошол 60тан өткөндөр экен канчасы саясатчы эмес такыр эле дипломаттар, канчасы журналисттер, канчасы блогерлер, канчасы башкалар. Булардын көз караштары таптакыр башка болуп атпайбы ар кайсы? Бири-бирин жаман көргөндөр, бири-бирин жек көргөндөр бар экен анын арасында. Анан ошолордун баары кантип бир чогуу бирдемкени пландашмак эле? Эми аны дагы мына тергөө иштеринин баары мына эч нерсени далилдей албай жатышпайбы? Бул такыр эле баарына түшүнүктүү болуп турат. Ошон үчүн мен ойлойм, булардын камалганы туура эмес жана бийликке абийир алып келбейт. Абийир алып келбегендиктен, экинчиден, ишөө эмнеси менен жаман, бул эл аралык мамилелерди бузууга алып келип атат. Анткени мына урматтуу президентибиз айтып жатпайбы? Биз Кыргызстан тышкы саясатта бүт мамлекеттер менен жакшы болуш керек депчи. Бирок бул камалганы менен анын тарапташтары бүт жакта жазып атат, көрүп атасыңар. Прозападниктер камалды, рас болуптур, ушу НПОлор камалсын тыйбу деп жазып атышпайбы? Анын баары мына ошол эле Великобритания, Америка, Кошмо Штаттары, Европа, бүт мамлекет, Европа биримдигинин мамлекеттеринин баарына жетип атат да. Аларга карата мына ВСП плюс боюнча чечимдер аз күндө кабыл алынат. Аларга карата мына инвестиционный привлекательностька карата грант, башка маселелердин баары каралат. Ошондуктан биз эч ким менен мамилени жамандатпаганга аракет кылыш керекпиз. Өз учурунда Сооронбай Башарович билесиңер ТСТ бул боюнча баштаганда анти-кытайлык немелер көтөрүлүп кеткен. Маанайлар. Азыр мына антизападный болуп атпайбы? Жээнбековдун саясаты, ички оппозицияга каршы саясаты анти-кытайлык, кытайларга каршы маанайга алып келген да. Ошол Кыргыз-Кытай мамилелерине абдан чоң доо келтирип, бүгүнкү күнгө чейин мына экономика жана башка жаптардан дагы кичине аксап калдык да. Эми ошол жолду такыр кайталабаш керек. Мисалы, өзүмдүн мына башка саясий оппоненттерге каршы урамдап атып, ошолорго каршы кандайдыр бир лозунгдар башка бир мамлекеттер менен биздин мамилелерди бүзүп салбаш керек да, үзүп салбаш керек. Ошол жака мына бүгүнкү күндө акырын жол менен мына баратабыз. Ошого кайрадан артка тартканга аракет кылыш керек. Мен сунуш кылдым да, Кыргызстанда мен ойлойм, биз жаңы чогулуш өткөрсө болмок президент, оппозиция менен. Эмнеге дегенде, жанагы президент уюштургандагы, оппозиция уюштургандагы жолугушуулар эч нерсеге жарабайт. Эмнеге? Түшүндүрүп берейин. Президент дагы эч кимди уккусу келген жок, жана көрдүңөр да бири-бирин сөгүшүп, жана сөз сүйлөй албай, регламент жок эле кырып. Анан оппозиция дагы уюштурган, мисалы өзгөндө көрдүңөр, ошол жактан Кыргыз Республикасынын президентинин өкүлү келсе дагы, эки карамдуу өкүлү, ага дагы сөз бербей губернаторго, көрдүңөр. Сөз сүйлөттүрбөй, бакырып, кыйкырып чыгарып иштеди ошол жактан. Эми бул кандай болсун? Анда же президенттер уюштура албаса, же тигилер уюштура албаса, ал кандай? Бул жолугушуулар бир маселени чечүүгө, же болбосо маалымат алмашууга эмес, дагы көбүрөөк согушуп кетүүгө эле болуп жатат да. Бул такыр туура эмес деп ойлойм. Анын ордуна кандай өтүш керек? Значит, биринчиден список такталыш керек, кимдер катышат жолугушууга, туурабы? Биринчиден. Экинчиден, биз суроолорду даярдаш керек да. Президенттин администрациясы оппозицияга суроолорду даярдайт, оппозиция президентке суроолорду даярдайт. Анан ошол суроолорду биз бири-бирине беребиз.
алар суроолорго суроо беришет. Ошол кээ бир суроолор түшүнүктүү болбой калат, кээ бир суроолор так болбой калат. Анан дагы бир жолу ошо алмаштырабыз алардын ортосунан. Ошондо эме кагаз жүзүндө Кагаз жүзүндө ал жооп берип баштабайт. Жана суроолорун эле таанышат, суроолор менен суроолорго суроо беришет. Анан суроолор такталат. Такталгандан кийин регламент түзүлүп баштайт. Ким канчанчы сүйлөйт, кайсы суроо биринчи берилет, кайсы суроо экинчи берилет деп түшүнүп атасыңар да, Анан кайсы сүрөттөр көрүлөт, кайсы видео материалдар көрүлөт, кайсы бүт баары такталат. Ошондон кийин гана жолугушуу башталат да. Андай биз бухты баракты болбойт, мындай келе калып, мисалы ким кандай суроо берет деп андай болбойт. Бул суроолордун баары буга чейин даярданып калыш керек. Президент дагы, оппозиция дагы ошол суроолорго жоопторун даярдашат. Ошол жактан сүйлөшүүлөр болот, ошол жактан баары бүтөт. Бүткөндөн кийин мен сунуштадым, декларация кол коелу. Оппозиция менен бийлик атайын декларация кол коюп, бири-бирибизге каршы мыйзамсыздык ишке барбайбыз деп. То есть бийлик оппозицияга карата мыйзамсыз эч нерселерди кылбайт, оппозиция дагы бийликке карата мыйзамсыздык ишке барбайт деген атайын декларация кол коелу. Элдин биримдиги үчүн, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн, Кыргызстандагы стабилдүүлүк үчүн жана өнүгүүгө жол караш үчүн ушундай декларацияга ошол иш-чараны ошондой менен бүтүрөлү деген мен сунуштарды киргиздим. Сизди дагы ошол президент менен болгон жолугушууга чакырды беле, бардыңызбы? Мен андай жолугушууга чакырылган эмесмин. Ошол болуп аткан учурда, мен болсо ошол учурда Астанада болгон эл аралык конференцияда, ал жакта ушу бүт СНГ боюнча саясий партиянын лидерлери жолукканбыз. Анан Кыргызстандан мен ушул учурда Астанада иш сапар менен болуп калгам. Жана Кемпир-Абад боюнча комитет түзүлгөндө дагы чакыруулар болду беле сизге? Чакыруулар болгон, мен баш тарткам. Эмне үчүн айтып берейин, түшүндүрүп берейин. Мен ар дайым өзүмдүн атыман эле айтканды жакшы көрөм жана өзүбүздүн партиябыздын атынан партиялаштар менен мен коллегиалдык органдай болуп сүйлөшүп, чечим чыгаргандан кийин биз өзүбүздүн атыбыздан эле чыкканды жакшы көрөм да негизинен. Башка бир жактарга, топторго кошулган, буну мен ойлойм кичине оправдалдуу. Биринчиден, экинчиден мына өзүңөр көрдүңөр, бул туура чечим болгон. Эмнеге дегенде, эми өзүң айта турган нерсени зачем аякка кошулуп, мисалы. Ошон үчүн биз кошулган эмеспиз. Экинчиден мен түшүнөм мындай да, президент азыр өткөрүп атпайбы, мисалы курултай депчи. Курултай деген эмне кереги бар? Мисалы парламент деген бар, ген прокуратура, баары бар да, сот, партиялар бар. Зачем дагы бир бирдемке? Эртең дагы башка бирөө курултай өткөрүп баштайт. Мен баян айтып атам, мына кээ бир саясатчылар чалып, мына Өмүрбек Черкешев, мен баян деле Текебаев чалып, парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин айтты эле мага сунушка. Биз коомдук парламент ачкан атабыз, ошого келгиле кошулгула депчи. Мен айткам, мен коомдук парламенттин депутаты Султанбеков дегенди кантип көрөсүз? Бул күлкүчү. Бул мен эч качан андай коомдук парламент, коомдук сот, анан коомдук өкмөт, анан дагы бирдемке дегендерге мен каршымын. Мен макул эмесмин мындай нерселерге. Ошондой эле мына курултай, тиги бугу дегендерге мен каршымын. Комитет дегендерге. Эмне үчүн? Анткени мамлекет деген мындай да, президент баш болуп, биринчиден өзү ошо калып баратат мына. Курултайды өткөрүп, тиги муну өткөрүп. Бүт конституциялык органдар бар, конституциянын негизинен чыкпай эле, урматтуу туугандар. Конституциядан чыкпай эле. Эгерде силер азыр чыгып кетсеңер, элдин баары чыгып баштайт конституциядан. Ошон үчүн бирок мен ойлойм, ал Кемпир-Абадты коргоо комитети эч кандай жаман ойлорду алган эмес. Эч кандай мындай кандайдыр бир жаман бирдемкени көздөгөн эмес деп мен ойлойм да. Бирок ошол жакта мисалы кээ бир мүчөлөрү, мисалы көбүсү эч нерсе деп деле айткан эмес да бийликке каршы. Алар жана Кемпир-Абад маселесин географиялык жактан, тарыхый жактан ошентип айтып атышты. Бирок кээ бир инсандар, мисалы кээ бирлерин айтып кетейин, мисалы Азимбек Анаркулович, Кыргыз Республикасынын экс-элчиси Малайзияда, ал кишинин жанагы өкмөт менен кандайдыр бир жеке конфликттери кеткен да, ага чейин эле билесиз да. Кызматтан анан тиги бири менен айтышып, акыйнек айтышып, массалык маалымат каражаттарынанчы. Анын өкөн бийлик менен алардын, ошо мисалы Азимбек Анаркулович менен өзүнчө бир жаман мамилеси түзүлүп калган да. Ошон үчүн ал киши келип ошо комитетке мүчө болгондо балким кишинин жаман роль ойноп кетти. Кызыкчылык бардай болуппу? Комитетке ошо кызыкчылык бар болуп калды да.
тилек. Балким Азимбек Анаркулович чын ниети менен кирди. Биз билбейбиз да, туурабы, аныктаганга оор. Бирок ошо калган ошо комитеттин мүчөлөрүнө ошо опут алдуу болгондо ошондой немеге. Эгерде өзү эле Кемпир абад боюнча, жер боюнча маселе болсо, аларга өзүнүн коопсуздугу үчүн мындай вне политики деп койсок болобу, же болбосо вне конфликтов неметсе, коопсуздугу бийигирээк болмок деп мен ойлойм да. Ошол неме боюнча биз дагы иштеш керекпиз. Мен ошон үчүн атайын мынакей партиялаштарды алып, 40тан ашык партиялашты Ысык көлгө 4 күн тренинг өткөрүп келдик. Атайын бул эр аларык республикалык фонд менен биргеликте биз үйрөттүк да партиялаштарды. Сынды кантип айтыш керек, сын пикирди кантип жеткизиш керек, түшүнүктүү болуш үчүн, ошол эле учурда коопсуздукту мындай сакташ үчүн да. Экинчиден, кандай топторго кошулса болот, кандай топторго кошулса болбойт ой пикирди айтып атканда же башка нерселер. Биз үчүн дагы бул чоң сабак болду. Биз ошон үчүн атайын окуу программасын түзүп, ошону уже өзүбүздүн партиялаштарыбыздын арасында окутуусун мына жайып, мына жаңы эле Ысык көлдөн келдик да. Жана Кемпир абад боюнча камалгандардан кийин ушундай ой келдиби сиздерге? Конечно, мына монтип жакка жүрбөгүлө, жакка барбагыла, анан мынтип сүйлөгүлө деп атайын тренинг жүргүздүк. Сынды кантип айтыш керек экен анда? Сынды мынтип айтыш керек депчи, анан жанагы жекеме-жекеге өтүп кетпегиле. Анан агрессивдүү подача болуп атканда да жекеме кандай? Мына айтсаңыз болот, мына сиздин мунуңуз туура эмес, муну туура эмес. Анан жанагы ата энесин эстеп кетип, анан балдарын эстеп кетип, анан сен 50 жыл мурун тыйын урдап кеттиң, муну жыл урдап кеттиң, неме этпейли, особенно бир мамлекеттик маселе болуп атканда. Бул шайлоо эмес да. Анан эми мындай көп нерселер да. Анан жеке конфликттериңер болсо, мисалы жумуш жана башка нерсе, жеке конфликттер, анда силер сүйлөбөй эле койсоң жакшы болот депчи. Жеке конфликттер болсо. Только жеке конфликттер болуп, мисалы менин эч кимдин жеке конфликтим жок, эч ким менен. Ташиев менен жеке конфликтим жок, Жапаров менен жеке конфликтим жок. Эч ким менен менин жеке конфликтим жок. Ошон үчүн мен айтып аткан ой пикирим бул жеке эч кандай мамилебизге эч кандай немеси жок. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол жактагы кээ бир мүчөлөрдүкү бир жеке конфликттер болгон да. Ошон үчүн кичине бир ооруп болуп калган. Ошон үчүн биз дагы партиялаштарды азыр үйрөтүп атабыз. Ким тренер болду? Ким өттү тренингди? Көп болду. Назик Маратбекова деген, Иманбекова деген эксперт болду. Мына биз ал фонддон билесиңер да, көптөгөн жакшы эксперттер бар, кыйын күчтүү эксперттер бар. Биз мисалы мындай да темага өткөздүк. Тема правоохранительная судебная система Кыргызстана, теория и практика депчи. Мисалы теорияда кандай, сот менен прокуратура бизде кантип иштейт. А практика кандай? Кудай сактасын, бирок Кыргызстанда ар канча нерселер болушу мүмкүн. Бүгүн эле силерге бирдемке подкидывать этип наркотик же да бирдемке кылып коюшу мүмкүн болуп оңой. Анан ошондо силерди монтип тартып кетсе ошол система, ошо эмнеге даяр болуш керек? Кандай болот? Анан ошолорду кантип сотторго түшүндүрүш керек? Силер муну туура эмес кылып атасыңар, муну нарушение кылып атасыңар, мондай болуш керек эле деп ошонун баарын үйрөткөн атайын тренингтерди дагы өткөрүп калдык. Эми оказывается ушундай болуп калды. Буга чейин башка тренингтерди өткөрчү элек, эр аларлык мамилелер, стандарттар, башка чет тилдер жана башка. Азыр болсо кайра баягыларга өтүп кеттик. Кантип сүйлөш керек, кантип неметиш керек деген нерселерге түшүп калдык тилекке каршы. Түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаровдун кандай артыкчылыктары бар, анан кандай кемчиликтери бар деп ойлойсуз? Артыкчылыктар кандай? Садыр Жапаров мисалы кээ бир маселелерде өзү ар дайым коомдук пикирди карап турат. Ал киши социалдык масс-медиа менен колдонот. Муну мен эң жакшы деген баа берем буга. Анткени кээ бирлер критика кылып атпайбы, президент карабаш керек. Кантип карабаш керек? Ошол вакуумга түшүп калса, бул абдан жаман нерсе да. Ал болсо жана комментарийлерди калап, ким кандай пост жазып атат, ошолордун ойлору кандай тиги бугу деген бул аябай жакшы деп мен эсептейм. Анткени элдин ой пикирин мындай билип турганга бул абдан жакшы. Экинчиден, ошол оперативдүү жооптор. Ар кандай мына маселелер болгондо көп эле президенттердин башын жеген нерсе бул көп негизсиз мисалы критикага жооп бербей койгондору. Анткени жана ушак болуп айланып көбүрөөк болуп барып түшүп калат да, билесиңер да ошондой. Бул киши болсо ар дайым баарына жооп бергенге аракет кылат.
бул дагы мен жакшы деп мен эсептейм да жооп. Анткени бийликтин негизги бир принциптеринин бири бул жооп кайтаруу жана эл менен кайрадан түзмө түз байланыш болуп туруш керек да. Бирок ошол жооптору акыркы убактары биз баса белгилеп кетиш керекпиз. Алар жооптору мындайча айтканда кичине куйтуу болобу же кандай десем мындай кайра канааттандырбай калды да элди. Ошондуктан Садыр Нуркулиевич уже азыр ачык жооп бербей, ал уже жана кабарлар же дагы бир кандайдыр бир агентстволор аркылуу жооп берип калды да. Ошон үчүн мен ойлойм, илгерки кичине кайрадан өзүнүн баягы эски стандартына өтсө, көрүп, ошондо жакшы болмок деп ойлойм да. Коомдук ой пикирди багындырганга эмес, ошолор элдин ой пикири менен болгонго. Эми дагы бир артыкчылыгын айтсак, мен ойлойм ал киши мына азыр нейтралдуу болуп жатат, аракет кылып аткандыгы дүйнө жүзүндөгү мына эл аралык мамилелерге байланыштуу, буну дагы балким туура деп айтсак болот да. Эми кайсы жаман жактары деп айттыңызбы? Кемчиликтери. Кемчиликтери Садыр Жапаровдуку. Мен Садыр Жапаровго айткам, өзүнө дагы сиздин кемчилигиңиз бул сиздин эмоционалдуулугуңуз. Да, эмоционалдуу киши абдан булардын мисалы Алмаз Шенич менен окшош жактары бар. Бул эмоциональность, эмоционалдык бул көп душмандарды алып келет. Көп душмандарды алып келет да. Анан экинчиден бул кишиники командасы дагы абдан, мен ойлойм, командасы абдан начар. Премьер-министр болобу, вице-премьер-министрлер болобу, башка кээ бир министрлер болобу, көбү ачык эле айтып коелу, командасы абдан начар. Ал кесип көй боюнча дагы моралдык жактарынан да көбү начар командасы, бийликтики. Садыр Жапаров менен Ташиевдин командалары начар. Экөөнүкү тең. Же экөөнүкү бир команда, ошол бир командасы, алардын тегерегиндегилердин көбү, конечно, начар. Үчүнчүсү бул деген куру пиарга көп неме кылышат да азыркы учурда. Анын баары мынакей бузулуп жок болуп баратат. Мисалы Асман боюнча, Асман проектисин мына бүгүн эртең неметип коебуз дешти эле. Дагы башка проектлер ошондойлорду азыраак неметиш керек. Анан жөн эле иш жүзүндө көрсөтүш керек. Мисалы Кумтөр боюнча деле мындай болгон да, билесиңер да, биринчи президент чыгып айтты эле, Кумтөрдө алтын жок калды депчи. Кумтөрдө алтын жок калса, зачем аны ушинтесиңер? Өзү айтканда, Кумтөрдө алтын жок калды. Кумтөрдө алтын жок калса, аны эмне кыласыңар тартып алып? Мына эми азыр бизде дүйнө жүзү боюнча биздин акцияларыбыздын баары жоголуп кетти. Мисалы билесиңер да, ошол Центерада, мисалы Кыргызстандагы Кумтөр эле эмес да, ал Монголияда, Африкада, Южный Америкада, бүт жактарда ушундай алтын, алмаз, башка нерселерди тапкан жерлер бар да. Ошол жактагы бүт жерлерде Кыргызстандын долясы бар болчу, проценттер. Эми азыр ошонун баарынан баш тарттык да, жок. Биякта хастаханачы калып калды деген эсе, же бүтпөй, же мусор эметилбей, рекультивационный фонд не болду түшүнүңүз. Анан бияктан кичине эле мына азыр таап атышат, мына алтын 19 тоннадан же баш аягы жок. Ошон үчүн ушундай нерселерден осторожныйраак жүрүш керек. Саясий мамлекеттик саясаттан шашпаш керек да, мамлекеттик саясаттан шашпаш керек. Дагы көрө аласызбы кемчиликтерин? Кемчиликтер айта берсе көп да, кемчиликтер айта берсе көп. Бирок азыр мына сиз өзүңүз айткандай кемпирабад маселесинен аркылуу болуп президент азыр абдан жакшы ойлонуш керек, кол кое элек. Ал киши кол кое элек, муну дагы кайра артка теюп, дагы бир жолу мындай раунд переговоров кылып туруп, жакшыраак бир неметсек туура болот деп мен эсептейм. Анткени мен сизге айтып кеткендей, жанагы кемпирабад боюнча сиз көрдүңүз, ал жакта эч кандай кыргызстандык эмес, 65-жылы өтүп кеткен такыр акылга сыйбаган нерсе да. Бирок экинчиден бийлик айтып атпайбы, биз тескеринче жерлерди алып атабыз деп. Мисалы Гавасайды айтышты да. Гавасай 12.000 гектарга жакын жер ошол Кыргызстанга өтүп кетти деп. Кыргыздар айтып атышат, бул өмүр бою биздин жерлер болгон деп. Туурабы? Угуп атасыңар да. Бирок эми макул кыргыздарды айтыпсыз, мына Өзбекстандын премьер-министри айтып атпайбы? Намангандык депутаттар парламентте туруп айтпады. Намангандык депутаттар билишет, Гавасайда 6.000 гектардан ашык жерде бул деген талаштуу жерлер болчу. Ошол жакта кыргыздардын жарандары жашачу эле деп коет. Бул Өзбекстан премьер-министри айтып атпайбы? Ал талаштуу жерлерде кыргыздар жашачу, ошон үчүн биз ошолорду бердик деп атпайбы?
Бул Өзбекстан премьер-министри айтып атат. Бул күлкүнчтүү да, ошон үчүн башкаларын айтпай эле коелу эми. Ошон үчүн бияктан абдан дыкаат жана так карап биз туруш керекпиз да. Анан жогоруда айтпадыңызбы, командасын тазалаш керек депчи? Кантип тазалайт командасын? Иллюстрация кылыш керек. Биз ушул мыйзам проектисин даярдаганбыз. Ошол мыйзам проектисин сунуштап келгенбиз. Ал атайын ошо 31-ден турат. Кандай Кыргызстанда иллюстрацияны кандай кылыш керек? Эмне үчүн? Анткени сиз көрүп турасыңар, Кыргызстанда президенттер алмашат. Акс Каракаевич, Курманбек Салиевич, Роза Исаковна, Алмаз Шымович, Сооронбай Шарипович, Садыр Нуркожоевич. Бүт баары президенттер алмашат, бирок өкмөттөр алмашпайт да. Бул негизи күлкүнчтүү да. Бизде жанагы өкмөт алмашпайт. Президенттер алмашат. Бул туура эмес да. Жана жазаган иш жазагандардын баары такыр алмашпай кала беришет да. Алар Ак Жолдун парт билетин Алга Кыргызстандыкын алмашат, Алга Кыргызстандыкын СДПК алмаштырып, СДПКныкын Биримдикке алмаштырып, Биримдикин Ата Журтка алмаштырып эле отургандар да. Ишенем өкүнүп. Ошон үчүн ошолордун биз айрылмайынча Кыргызстандын келечегин элестетиш оор. Өкмөт деп калдыңыз, эми депутат Исхак Масалиев министрлер кабинетин отставкага кетириш керек деп сунуш берди го. Анан сиздин пикириңизде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кандай иштеп жатат? Начар. Аны өзүңөр деле көрдүңөр. 400 миллиард деп деле 35 миллиард дефицит менен биз келдик. 35 миллиард сом дефицит менен келдик. Эч качан мындай биздин эгемендүүлүгүбүздө мындай болгон эмес. Мынчалык жетишсиздик болгон эмес. Бул биринчиден, экинчиден көрдүңөр, бирдин артынан бир министрлердин баары камалды. Таможнясынын канча жолу камалды, жетекчилери туурабы? Билим берүү министри камалды. Саламаттык сактоо министри камалды. 4-5 миллиард жок деп энергетика министри кетти. Ал менен анда камалбайтын суроо да, маселе жаралат. Тиги немем Теңиз Бөлтүрүк аттуу немеси Акылбек Жапаров кайра мына туура кылып атат, жакшы кылып атат, неме Улуттуктан камалдыбы? Канчадан бери отурат туурабы, камалды. Башкаларын өкмөттө камалбаган киши калган жок, мүчөсү калган жок. Анан кантип ошолорго жооптуу болбойт премьер-министр? Ал ошолордун жетекчиси да. Бүт баары камалып, ал болсо ошол кантип неметилет? Бул боюнча албетте мен ойлойм, тийиштүү иштер болуш керек. Мына жата калса даже культура тармагынан маданият министри канча жолу алмашты. Ага дагы мына президент айтып атпайбы, сөгүш жарыялап, тиги туура эмес, муну туура эмес деп алмаштырып атышат да. Туруктуу иштейбизби же иштебейбизби? Бир тандагыла да, бир жакшы кадрлардан тандагыла, анан ошо менен иштегиле да. Биз ай сайын эле алмаша берсек эмне болобуз? Мамлекет өспөйт, өнүкпөйт. Ошого премьер-министр жооптуу. Премьер-министрди туура тандаш керек биринчи. Премьер-министрди туура тандасак, ал уже баарын туура түздөп кетет да. Акылбек Жапаров отставкага кете турган болсо да, кимдин талапкерлигин ошол министрлер кабинетинин төрагасы катары көрө аласыз? Мен каршымын министрлер кабинетинин төрагасы деген кызматка. Эмне үчүн? Биз деген президенттик конституцияны кабыл алдык да. Мисалы силер Америкада көрдүңөр эле премьер-министр дегенди. Америкада премьер-министр жок. Францияда премьер-министр жок. Эмнеге? Анткени бул президенттик өлкөлөр. Президенттик өлкөдө президент башкарат. Өзү өкмөттүн жетекчиси президент болот. Анан министрлер ошо президентке түздөн-түз баш ийет. Ошондой системага биз өтүш керекпиз, бүттү. Анткени биз президенттик конституцияны кабыл алдык да. Биз ошого өтүш керекпиз. Бизге кереги жок премьер-министр деген түшүнүк. Премьер-министр деген парламенттик өлкөлөрдө болот. Аякта жана фракциялар бөлүнөт, көп фракциялар болгон, ошолор коалиция большинствону түзүп, ошолор премьер-министрликти алып келип, ошол лидер коалиция большинства премьер-министр деген болот да. Президенттик өлкөлөрдө андай кереги жок. Акыркы убактарда жогорку кеңешти таркап кеткиле деген пикирлер да жазылып атпайбы социалдык тармактардачы? Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай? Таркап кеткиле деген, кечке эле таркап кете берели, кечке эле түзө бергендин баарынан эл дагы өзүнүн жоопкерчилигин мындай сезиш керек. Шайлоолорго өз учурунда катышыш керек. Туура партияларга катышыш керек. Мисалы мага ооба менин кызыкчылыгымда давайте кайра өткөрө берели деп. Бирок менин эле кызыкчылыгымды ойлобош керек да. Мисалы мен оппозиция катары, мени мына конституциянын возрастты көтөрүп, мени даже кандидат кылбай коюшту булар. 20-жылы менин жашым жетип, 21-жылы жашым жетпей калды да. Таң каласың.
Мына канчалык мыйзамсыздык менен кылды. Бирок макул, мен мына ага да каршы эмесмин. Бирок мамлекетте мындай туруктуулук да керек да. Кечке эле шайлоо өткөрө берген болсо эмне жөн эле оюнчук эмес да. Ошон үчүн эл дагы жооптуу ошого келиш керек. Шайлоону деген таза өткөргөнгө, шайлоого барганга, добушту сатпаганга ошого түшүнүш керек да элдер бара. Бирок саясий кризис болуп баратса, азыр президент ошондой кадамга барышы толук ыктымал. Мен ишенем. Таркатып жибергенге. Таркатканга, аракет кылганга, ошого барышканга балким барышат ошого. Анткени азыркы парламент баары бир кандайдыр бир канчанчы бир көп эле депутаттар бийликке каршы болуп турат азыр. 6-чакырылыштын депутаттары мисалы сындалып келбеди беле? Алмазбек Шарсенович айткандай, чимкириктер депчи. Анан азыркы депутаттарды 6-чакырылыштан дагы начар экен деп айткандар болуп атат го. Ошол боюнчачы чындыгында эле начар бекен. Балык башынан сасыйт деп айтат, балык башынан сасыйт деп айтат. Ошол эле чимкирик парламент деп айтып кеттиңиз сиз. Ал чимкирик деп Сооронбай Шарипович президент болуп электе айтчу эмес ал парламентте. Ал кийин ошол атка конгондо ал мындай кесипкөө, профессионалдуу эле парламент болуп баарына элестетилчү. Азыркы парламент эле мисалы президенттин командасы келип туруп парламентке айтат да, бүгүн мындай жумуш кылабыз, бүгүн мындай законду карайбыз, эртең мындай законду карайбыз. Эртең келип эле мыйзамдын баары элге жага турган жакшы мыйзамдар болсо, бул парламентте жакшы болуп калат да. Бул деген парламенттен неметпейт. Таасири парламенттен эмес, бул деген өлкөнүн жетекчилигинен. Өлкө жетекчилиги бүгүн кемпирабад маселесин алып келип атат. Эртең келип, мисалы жетим толугу маселесин алып келиши мүмкүнбү? Мүмкүн. Дагы бирдемке элге жакпаган маселелердин баарын алып келип атат. Түшүнүп атасыз да. Эгерде парламентке мисалы жалаң мындай туура, жакшы, элге жага турган мыйзамдар алып келе берсе, анда парламент жакшы болуп калат да. Ошон үчүн бул жакта парламенттен маселе болуп аткан жок. Бул деген мамлекеттин не деп койчу эле? Ошо мамлекеттин жетекчилигинде болуп атат бул маселе. Экинчиден болсо, ошо парламенттин курамы ушундай болооруна бул эң башынан эле түшүнгөндөй. Элдер деле ошо ата журт ишеним, ынтымак, башкаларга шайлоо берип атканда, добуш берип атканда ошону түшүнүш керек эле да. Мамлекеттин жерлерин сатуу, эгемендүүлүктү сатуу, добушту 1000 сомдон сатуудан башталат. Мисалы силер бүгүн добушуңарды 1000 сомго сатып койгондон кийин эртең ответка болбойт дейсиңерби? Жообу болот ага. Мына жериң эргетет, дагы бедемкең эргетет, дагы башка нерсең эргетет. Кантип эле силер акча алып коюп, башка бирөө акча албай койсун. Силерге акча алганда эле башкадан акча алат да. Ошону толукташ керек да. Ошон үчүн аны эч качан ойдон неметпеш керек. Жоготпош керек. Сөз эркиндиги боюнча сурай берели. Өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Сөз эркиндигинин абалы сөз айткандан коркуп атат элдер. Аны силер көрүп жатасыңар. Буну дагы мына массалык маалымат каражаттар боюнча, мына азаттык боюнча чабуулдар азаттыкка каттуу болуп атат. Эми азаттыкты кээ бирлер жамандашат, кээ бирлер макташат, бирок биз түшүнүш керек, Улан Эгизбаев дегенде элдин баары жакшы көрүп калат. Мына Идрис Исаков дегенде кандай жакшы жүрөт туурабы? Башка нерселер. Ал жакта мына Шайлообек Дүйшиев агайыбыз иштейт. Туурабы? Бул деген азыркы бүгүнкү күндүн улуу жазуучулардын бири да. Кыргызстанда Айтматов өткөндөн кийин бүгүнкү күндөгү улуу залкар ойчул адамдар ушулар. Башкаларын айтсак болот, азаттыкта канча деген саясий эмес блок бар. Туурабы, саясат эмес, ошо адабият жөнүндө жазган, тарых жөнүндө жазган, башка изилдөөлөр жүргүзгөн. Ошон үчүн буга деген абдан опурталдуу жана бийлик үчүн такыр туура эмес иш болуп бара жатат. Муну ким президенттин администрациясынан тартып баратат? Бул жака мен билбейм, азыр түшүнбөйм, бирок ошону президент УКМКнын төрагасы көз чаптырып караш керек да. Бул туура эмес иш болуп жатат. Азаттыкка карата. Башка массалык маалымат каражаттарына дагы мен ойлойм, жакшы мамиле кылып, наоборот, ооба сиздеки жакшы, туура деп бедемке кылып аракет кылыш керек да, конфликт кылбаганга бийлик менен массалык маалымат каражаттарынын ортосунда. Бул эмнеге алып келет мисалы? Бул деген бийликтин демонизациясына алып келет. Анда акыркы сурообуз болсун, жеке өзүңүз тууралуу сурайлы. Эмне менен алектенип жүрөсүз? Алдыда кандай пландарыңыз бар?
Биз азыр мына эл аралык иштер менен абдан жакшы алектенип жатабыз. Мен айткандай, недавно эле мен мына немеден келдим. Астанадан келдим. Азыр дагы менин иш-чара пландарыбыз бар. Эл аралык башка мамлекеттерде. Гаагага азыр биз международный сотко бердик Таджикистанды. Таджикистанды берген себебибиз жана канчадаган биздин 100дөн ашык адам өлдү 2 жылдан бери. Мамлекетибиздин границасын тебелеп келип, үйлөрдүн баарын бузуп, талкалап жатышат. Ал боюнча эл аралык органдар, юристтер менен сүйлөшүп, атайын иск бердик да. Ошондон азыр мына жогорку кеңештен президенттен мен азыр өтүнүп атам. Римский статутту биз ратификация кылыш керекпиз. Ратификация кылары менен Гаагада Таджикистанды жоопко тартуу боюнча сот иштери башталмакчы. Экинчиден, мен Европарламенттин депутаттары менен азыр биргеликте иш алып барып жатабыз Таджикистанга санкция киргизүү боюнча, финансылык, экономикалык санкция киргизүү боюнча. Алардын себептеринин бири деп мен мисалы Ирандын жанагы атайын автоматизировалык беспилотниктерди түзүү заводу боюнча. Иран билесиңер, мамлекет бул Иран мамлекети дүйнө жүзүнүн боюнча изгой мамлекет. Алар военный техника түзүүсү мыйзамсыз. Ошон үчүн ошону себеп катары алып, Европарламенттин депутаттары менен биргеликте азыр иштеп жатабыз да, санкция киргизүү боюнча Таджикистанга. Үчүнчүдөн, мына дагы бир маселе, мисалда мен толтура эчтеке кылып атабыз да, кээ бирин эле айтып кетейин. Мисалы дагы бир. Маанилүү. Мисалы Израилдин элчисин баягы чакырдым. Биз билесиңер, Израилдин элчиси көптөн бери биздин президентке верительный грамотасын бере албай жүрөт. Майда беришет деген, анан августта беришет деди, анан сентябрда беришет деди. Азыр уже мына декабрь болду, дагы эле бере элек. Ал Казакстанда иштешет, бирок биякта консулциясы бар да. Консулда баягы кетиптир. Анан мен эмнеге чакырдым ал кишини? Анткени Таджикистан салык маалымат каражаттарын, анан соцсеттерин азыр мен абдан активдүү күндө карайм. Эмне деп жазып атышат биздин достор в кавычках. Анткени билип туруш керек да, туурабы? Анан мисалы мен окуп калдым, алар Израилдин байрактарды ата турган атайын спецтехника сатып алдык депчи. Ошон үчүн мен Израилдин дипломатиялык кызматкерлерин чакырып сурадым да, эмне үчүн силер сатып атасыңар Таджикистанга деп. Анан ал ошо калп маалымат деп мага ырыстама беришти, атайын эметип далилдеп беришти. Анан мен деп калдым да. Башка нерселерди жүргүзөбүз, ошол дипломатиялык иштер менен буларды мындай деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Көптөгөн фракциялар, мына билесиңер, республика боюнча 10 шаардан ашык шаарларда биздин партиянын фракциялары өткөн. Азыр алар активдүү азыр иштеп жатышат жерлерде. Анткени жергиликтүү бийлик дагы бул абдан маанилүү. Мамлекеттик бийликти эле карай бербей, жерлерден иштесе абдан жакшы результаттар болот. Азыр Бишкекте көрүп атасыңар, канчадаган жолдор, канчада мектептер көбү биздин фракциянын демилгеси менен болуп жатат. Ошол эле башка маселелер боюнча. Анын баарын мына социалдык түйүндөрдүн отчетторун баарын көрүп турасыздар деп мен ишенем. Партиянынчы кандай пландары бар? Ошол бул партиянын ушул жумушу. Партия деген фракцияларын ишмердүүлүгүн алып барып жатат. Партия күндө иштейт. Биздин партия жалгыз партия, жападан жалгыз партия. Өзүнүн офиси ар дайым ачык, ар дайым иштеп жатат. Ар дайым барсаң, ар дайым элдер бар. Ар дайым заявленияларыңарды кабыл алат, ошол заявление менен иштейт, ошолорго силерге чечип бергенге аракет кылат да, кайсы маселе болбосун. Бул жападан жалгыз саясий партия өзүнүн ишмердүүлүгүн шайлоо учурунда гана эмес, шайлоолор болбогондо деле жүргүзгөн. Бул жакшы жана туура деп мен ойлойм. Кыргызстандын деңгээлинде гана эмес, бүт эл аралык деңгээлде ошол ишмердүүлүгүн жүргүзүп бара жатабыз. Анда маекти жыйынтыктайлы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ар дайым биздин мекендештерге мен бекем ден соолук каалап кетет элем. Эфир менен мүмкүнчүлүк менен колдонуп ар дайым бар болгула. Ийгиликтер силерде коштолсун, жакшылыктар болсун. Кудай колдосун Кыргызстанды. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен эфирди жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.